25 жаштагы Нуржан Момунова үй бүлөсү менен бактылуу көрүнгөнү менен анын айык кыздарты жүрөгүн өйүтүп келет. Мындан 4 жыл мурун бөйрөк оорусуна чалдыккан Нуржан эми гемодиализ менен өмүрүн узартууга мажбур болууда. Үстүбүздө жылдын кыш айында өнөкөт бөйрөк оорусунун 5-стадиясы деген аныктаманы адистер чыгарып бергенден тарта жумасына 3 жолу 4 сааттан бул аппарат менен канын уу заттардан тазалоого аргасыз. Төрөгөндөн кийин эле бир аз беспокоить этип жүрдү да, оорупчу. Андан кийин көп деле сезген эмесмин. Төрөгөнгө чейин ошо боюмда бар кезде мен бир бөйрөгүмдү таппай коюшту да. Ошондо рентгенге түшкөнгө болбойт экен, при беременности боюм төрөгөндөн кийин түшсөм, ошо бөйрөгүм курап калыптыр деди. Андан кийин эле анан эмчектен чыгаргандан кийин, сүттөн чыгаргандан кийин анан неме кылам, каранам деп жүрдүм. Бирок уже эме болуп калды, кечирээк болуп калды. Пересадка почки болмоюнча ошо аппаратта жүрө бересиң дейт. Гемодиализге түшүп атам азыр. Каным тазаланып атам. Тазалап через день барам. Бир жумада 3 жолу барам. Нуржанга жасалып жаткан процедура белгиленген мөөнөттө бир да жолу калтырылбай жүргүзүлүп турушу зарыл. Бардык нормаларды талаптагыдай аткарган күндө да бул гемодиализ аппараты адам өмүрүн 15-20 жылга гана узарта алат. Ошондой эле өнөкөт бөйрөк оорусу тукумсуздукка алып келгендиктен жаш келинди дагы эне болуу бактысынан ажыратып жатат. Оорусу өнөкөт гломерулонефрит. Бөйрөктүн өнөкөт оорусу 5-стадия, акыркы. Өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги терминальная стадия деп коет, буну акыркы стадиясы, уремия. Бул бейтап 4 жылдан бери ооруйт, бөйрөк оорусу менен. Анан кышында 2013 жылы күчөп кеткен оорусу. Бөйрөк жетишсиздигин акыркы стадиясына жетип калган. Ошондо диагнозу коюлган, улуттук госпиталда жаткан. Ошол жерде гемодиализге уже муктаж деп чыгарышкан больницадан. Оор дартка туш болгон каарманыбыздын көйгөйүн чечсе болот. Ал үчүн бөйрөгүн алмаштыруу керек. Нуржандын апасы кызына бир бөйрөгүн берип, донор болууга даяр. Бирок операцияга чоң суммадагы каражат табуу маселеси турат. Бөйрөк алмаштыруу чет мамлекеттерде 35-40 миң АКШ долларын талап кылса, Кыргызстанда 15 миң долларын тегереги. Бул сумма батирлеп 3 жаштагы кичинекей кызы менен көчүп конгон жаш үй бүлө үчүн асмандын башы. Анын үстүнө Нуржандын жолдошу Данияр Балтабаев Дордой базарында жүк ташуучу болуп иштегендиктен тапканы күнүмдүк керектөөлөрдөн артпайт. Андыктан Нуржан кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурап кайрылат. Мусмандардын кичине жардам болсо, жардам берем дегендер болсо. Бөйрөктүн жетишсиздиги акыркы стадия болгондо 2 жолу бар дарылаганга. Биринчи жолу бул диализ менен гемодиализ жасап, экинчи жолу бул бөйрөктү алмаштыруу. Бөйрөк алмаштырганга көрсөткүчтөрү бар, показаниясы бар. Биринчиден жаш, бөйрөк алмаштыргандан кийин бул жашоонун сапаты кичине жогору болот. Бул деген дагы балалуу болгонго мүмкүнчүлүгү болот. Себеби диализде жүргөн жаш жигиттер, жаш кыздар, алар тукумсуздук менен болот, алар кездешет. Балалуу болгонго мүмкүнчүлүк абдан аз. Бөйрөк алмаштыргандан кийин уже ушундай мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул жаш дагы эне болот, бала төрөйт, ушундай мүмкүнчүлүк бар. Колуктусунун өмүрүнө сана тартып, жүрөгү ачкан Данияр төбөсү көрүнгөн инсандардын эшигин каккылап көргөн. Азырынча алардан жооп боло элек. Ал эми жалпы элден жардам сурап кайрылуу Даниярга оңой болгон жок. Муңканып, карегине толгон көз жашын токтотуп, карманып турду. Премьер-министрге, төрагага, Турсунбай Бакировна ошолорго кайрылдык баарына. Буюрса айттан кийин деп эме кылышат. Ошо айттан кийинге эме кылып турат, ошол нерселер. Айткан эмелерин ошолор күтүп атабыз.
Мусулман мусулмандардын бир тууганы деген пайгамбарыбыздын хадисин эстеп, мусулман бир туугандарыма кайрылам. Ким кыпында жакшылык кылса, анын соогун сөзсүз алат. Жубайыма колуңардан келген жардамыңыздарды берүүңүздөрдү үмүт үзбөй күтөбүз деп кайрылат Данияр Балтабаев. Эгер Нуржандын ден соолугуна кайдыгер карабай жардам берем деген жарандар болсо, төмөндөгү номерлер аркылуу кайрылсаңыздар болот. 0705 59 27 66 0705 03 01 01.